ошону биз ишке ашырып атабызбы деген маселе. Бул бир гана жеке инсандык ваджип айни деп атпайлыбыз, фардыл айни деп атпайлыбыз, мисалы үчүн, же болбосо фардыл кифая маселеси эмес экен бир эле. Жеке инсандык эле маселе эмес экен. Коомдо биз бул нерсени мамлекеттин өнүгүүсүнө багыттай турган кылып түшүндүрө алып атабызбы ислам дини деген суроону биз беришибиз керек. Эгер ушул суроолорго карай турган болсок, мүмкүн идеалдуу эмес, бирок кандайдыр бир деңгээлде өзүнүн кемчиликтери менен, өткөн учурдагы өзгөчөлүктөрү менен теология факультеттери Кыргыз Республикасында кандайдыр бир деңгээлде өзүнүн функциясын аткарып атат деп биз айта алабыз. Демек, теологдордун башка жамааттар сыяктуу биргелешип өнүгүп кете албашынын бир себептеринин бириси бул алардын туура эмес көз карашта, мындай туура эмес иш алып бараткандыгында, биримдигинин жоктугунда эмес экен. Биз ар түрдүү ой жүгүрткөнгө ылайыктуу көп түрдүүлүктү биз камсыз кылышыбыз керек экен. Мен Мамат мырза менен көз карашым окшош болбошу мүмкүн көп жерде. Көз карашыбыз да кээде топ келишпейт, билебиз. Дин социологиясынын берген кээ өзгөчөлүктөр негизинде өзүнүн ой пикирин айтат. Бирок Мамат менен экөөбүздүн дин тармагында, дини билим берүүдө, динди түшүндүрүүдөгү колдонгон методдорубузда да окшоштуктар көп башкаларга салыштырмалуу. Жана Маматтын башкалардан айырмаланып ушул иш-чарада кээ бир мезгилде жесур деп коебуз го биз. Туура эмес болуп өзүнчө маселе деп атам. Иш кылып аткандар мени сүйүндүрөт. Мен бул жерде жардам бергенге мен даярмын, мисалы үчүн. Бирок бул Маматтын көз карашына окшош менин да ойлонушум керек экендигин, же болбосо кайсыл бир жерде түшүнүп түшүнбөй туруп бир шайыкты же болбосо бир алымды коргошум керек экендигин эч ким шарттуу кылбайт мага. Биз ушул нерсени, ушул маданиятты сиңиришибиз керек экен. Сыйлоо, мазактоо, шылдыңдоо башка нерсе. Бирок өзүң алган маалыматтын анализинин негизинде туура деп билген нерсени айтуу менен сын пикир айтуу бул башка нерсе экен.